Кыздары кыйын кыргыздын. Бүгүнкү рубрикабыздын алгачкы каарманы Ордолу Ош шаарынан Мирныйга 15 жыл мурун келип, бүгүнкү күндө чакан бизнести ийгиликтүү жетектеп жаткан Гүлжан эжебиз менен маек болмокчу. Каналга катталып, видеолорду акырына чейин көрүү менен Мирныйда салынып жаткан мечитке салым кошуңуз. Гүлжан эже, кандайсыздар бир жолу? Бүгүн биз жаңы рубрика баштап жатабыз. Кыздары кыйын кыргыздын деген темада. Ошону алкаганда ушу сизди ишкер айым деп мекениңизден алыс жерде, Мирныйда ушундай чакан бизнес ачып ишкер айым болуп эмгектенип келатасыз. Анан сизден интервью алалык деп келип калдык. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Атым Гүлжан. Оштон Алайдан болом, Алайдын Гүлчай айылынан. Бул жака келгенибизге 2008-жылы октябрь айында, сентябрдын аягы, октябрдын башында келгем. Ушу турмушка чыгып, жолдошум ага чейин ушул жакта иштеп эмгектенчү. Ошол менен чогуу келип, анан ушундай чакан отдел иштетип, ошо менен эмгектенип келебиз. Ошондо 15 жылдын жүзү болуп калыптыр. 1 жыл 2 жылда кетебиз дегенбиз, бирок Кудайдын буйругу экен. 15 жылдан бери ушул жерде. Айтсаңыз Гүлжан эже, ушу түндүктө, северде ушундай бизнес ачып башташ оор эле болду. Башында кандай болду? Кантип баштап калдыңыз? Эми мен бул жака келгенде жолдошумдун өзү ошо бир аз ушундай иштеткен месталары бар болчу. Ошолду чогуу алып кеттим десем болот. Ал менен чогуу иштеп, башында 1 жыл үйдө отурдум. Эми жаңы келгенде бул жактын климатына көнүш аябай кыйын болду. Себеби биз как раз октябрда келгенде минус бир 25-30 градустун тегерегинде ал убактарда мындан да суугураак, көбүрөөктөй сезилчү. Азыр эми кичине баягы климат алмашып атпайбы? Анан 1 жылдай үйдө отурдум, үйдө баягы үйдүн эле иштерин жасап, анан 1 жылдан кийин акырын чогуу жардам берейин деп, ал убакта бул жерде эмес, могу сыртта ачык рынок болчу, ошол жакта иштечүк. Анан ал товарларды жыйнап, жайып, ушундай иштер болчу, ошолоруна жардам берип жүрүп, анан акырындан көнүп, анан чогуу жардам берип, ооба аябай эле оор башында. Себеби мындай суукта бизде Кыргызстанда жок да. Келгенде эле минус 30-35 градус, бул деген биз үчүн аябай эле мындай оорго турду десем болот. Себеби ысык жактан келип эле бул шартка көнүп кетиш кыйынга. Тим эле түштүктөн келсеңиз бияка. Ооба, түштүктө бизде деген аябай эле жылуу, кышындасы деле, жайындасы деле ысык болот го. Ошол анан ошентип акырындан көндүк, айла жок, эми иштегенге туура келди. Иштеп 1 жыл иштеп кетебиз дедик, 2 жыл иштеп кетебиз дедик, жок. 2 жыл 3 жыл иштеп кетебиз дедик, бирок Кудайдын буйругандай болбоду муну. Андан кийин ал жак жабылып, бул жакта моундай, ал убакта могул немелер, торговый центрлер деле жок болчу. Булар курулду, булар түштү, анан акырындан ал жак жабылып, анан бул жака көчүп кирдик. Эми азыр ал убактарга караганда жеңил, себеби бунун ичи жылуу, условия түзүлгөн. Бирок ошентсе дагы ушул условияларда жашап, эми, конечно, алдыда Кыргызстанга кетебиз деген үмүттөрүбүз бар, пландар бар. Бирок кайсы маалда, качан, аны бир Кудай жараткан билет го дейм. Ушул бир ишти баштайын деп, бирок баштай албай жүргөн жаштарыбыз аябай көп бизге окшогончу. Ошолорго кандай кеңеш берет элеңиз? Негизи жанагы айтылат го, эмне жумушту баштап, эмне оюң болсо коркпош керек деген. Мен деле ошого кошулам. Негизи адам коркпосо көп нерсеге жетишет деп ишенем. Себеби биз деле биринчи келгенде ушул 30-40 градус минуста, эгер ал убакта коркуп жумушка чыкпай же дагы бир ушундай болсо, мүмкүн азыркы жашап аткан жашообуздун деңгээлине жетпешибиз мүмкүн эле. Бир Кудай билет. Бирок ошол эле ошо коркпош керек, постоянно ошо алдыга умтула бериш керек. Анан да ооба баштап аракет кылып көрө бериш керек. Мисалы, бир нерсени баштап сен ага жетпей калдың, бул сага эч нерсе болбойт, бул опыт алып келет. Анан экинчи ишти баштайсың, анан үчүнчүсүн. Бизде деле көп жаңылуулар, көп адашуулар болгон. Эми бул даяр эле азыр ушундай эле туруп калган иш эмес да. Буга чейин деле аны көрдүк, буну көрдүк, башка товарлар менен иштеп көргөн, мисалы жолдошум ага чейин. Анан ушул келип ушул баягы өзүң уже билип калган, өзүң уже көнүп калган товарлар менен иштешип, Кудайга шүгүр ошо. Бирок ошо эң негизгиси ошо коркпош керек. Алдыга эмне максат койсоң, ошого жетүү үчүн бүт аракеттерди жасап көрүш керек деп ойлойм. Ошо биздин Мирныйда дагы кыргыз айымдарыбыз аябай көп ишкер болуп, мынтип өз ишин ачып алып кеткендер. Гүлжан эже, сизге чоң рахмат.
Буюрса дагы алдыда жакшы максаттарыбыз бар. Мына кененирээк сүйлөшүп, суроолорду берип жооп алабыз деген. Рахмат, сиздерге да ишиңиздерге ийгилик, жолуңар ачык болсун. Ийгилик.